Баарыбыз ушул жалган дүйнөдөн мүрзөгө кетебиз. Көрүстөн дейбиз, мүрзө дейбиз. Мунул сиздер көрүп турган ушул күмбөздөр дейбиз, көрүстөн дейбизби, мүрзө дейбизби? Бул ушул Чаек, Жумгал тараптагы мүрзөлөр. Негизи Нарын областына карайт. Негизи бул арабтарда аябай бай машинелердин түрүн минген, аябай кооз үйлөрдө жашаган ушундай байлардагы мындай кылып эстелик тургузбайт да. Бул айкелдер деле кимдин мындай современный тил менен айтканда крутой экени, ким колунда жок экени даана көрүнүп турат. Байрақ болсо, үстүнө 5 жылдыз коюп коет экен. Кээ бирине болсо көрүп атасыздар, ак кирпич менен, анан сыртын кооздоп, оймо кечте кылып, күзгүлөрдү жабыштырып, кымбат баалуу таштарды жабыштырып, чаптап, не кереги бар дейм да. Айкелдерди, эстеликтерди күмбөздө тургузууда дагы атаңдашуу бар экени көрүнүп турат да. Биз башка жактан атаңдашсак, тазалыктан атаңдашсак, бири-бирибизге жардам бергенден атаңдашсак, жакшы болот эле. Өнүү өсүү боюнча атаңдашсак, анан монтип эстелик күмбөз тургузуп коюп туруп, бул жак менен атаңдашуу негизи туура эмес. Ошон үчүн мындан бияка моундай кылып күмбөз тургузган токтотсоңуздар, урматтуу бир туугандар, мусулман бир туугандар. Арабтарда дагы, миллионери дагы, жаш баласы дагы, улуу мууну дагы баардыгынын жаткан жери окшош, 2 метр жер. 100 жылдан кийин ал жер тегиз жер болуп келиш керек экен. Жер болуш керек экен. Укканым бар. Ушул алымдардан укканыбыз бар. Анан эми мындай кылып биз каршыбыз негизичи. Эгерде мамилеге жолго сала албаса, имамдар айтыш керек. Имамдар укпаса, эми уят деп уяткарыш керек. Негизи ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан сүрөтүн коюп, баласы ичип алып, же болбосо Куран окубай же даватка чыкпай жүргөнү атасынын деле арбагы ыраазы болсо керек, же апасынын. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, моундай кылып айкел, эстелик, күмбөз тургузбаңыздар. Мүрзөнү көрүп калып ушундай бир шаарга окшогон, ошон үчүн ушундай эстелик тургузбоого чакырам. Аалымдар менен, илимдүүлөр менен кеңешип, ушундай тургузайын дедим эле, эстелик коеюн дедим эле десеңиздер, алар деле каршы болот. Азыр деле бар, бизде ушул түштүк жергесинде деле мрамордон жасаткандар бар. Мрамор кыласыңбы, же болбосо бриллиант кыласыңбы, бир тыйын да. Биздин деле мындай жакындарыбыз өткөн, апабыз өткөн, эстелик койбодук. Болбосо мен деле коюп койгонго акылымда, күчүм дагы жетет. Кеп бул баягы күмбөздө эмес, эстеликте эмес, урматтуу туугандар. Кээ бирлер каршы болушу мүмкүн, эми сага эмне чөнтөгүң кетип атабы, ишиң эмне деши мүмкүн. Эми муун алмашат, ушул могул жерде чоң атам коюлган деши мүмкүн. Эми бул нерсе менен мындай бир сооп деле ала албайбыз, урматтуу бир туугандар. Ошону эскертип коелу дедик. Аман болуңуздар, жакшылыктар болсун, узун өмүр, баарыңыздарга ден соолук, бар болуңуздар.